Коррупцияга каршы жаңы мыйзам күчүнө кирип, алгачкы болуп милиционер кармалды. Кара көлдө түндөгү унаа кырсыктан бир адам каза болду. Чүй районунда жеңил унаа менен атчан адамдын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Чүйдө атчан киши менен автоунаага урунган учуру видеого түшүп калган. Алдын ала маалыматтар боюнча кырсык 11 жылга айылында катталган. Бул күнү айылда улак тартыш болгон. Атчан киши жолдун каршы тилкесине чыга калган башка жылкыны кармаганга аракет кылам деп автоунаага урунган. Сотка кипрес киши ооруканага жаткырылганын, минген аты өлгөнүн жазган. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Коррупцияга каршы жаңы мыйзам күчүнө кирип, алгачкы болуп милиционер кармалды. Коррупцияга каршы жаңы мыйзам күчүнө кирип, анын алгагында биринчи болуп милиционер кармалганын УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Таласта Ички иштер башкармалыгынын участкалык инспектору үй бүлөлүк зомбулук фактысы боюнча текшерүүнү токтотуп берген үчүн пара талап кылган деп шектелүүдө. Кызматкер сураган акчасынын 20 000 сомун алгандан кийин кармалып, Талаш ШИИБдин убактылуу кармоочу жайына киргизилгени айтылды. Эске салсак, өлкө башчы Садыр Жапаров коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамга кол коюп, документ 1 январда күчүнө кирген. Жаңы мыйзамга ылайык коррупцияга шектелип кармалгандарға жаза күчөтүлүп, коррупциялык кылмыш боюнча соттолгондор мамлекеттик же муниципалдык кызматта иштей албайт, абактан акча төлөп кутула албайт. УКМК мамлекеттик жана укук коргоо органдары тарабынан коррупциялык көрүнүштөр аныкталган учурда элди 034 22 520 43 034 22 528 58 ишеним телефондоруна кайрылууга чакырды. Булак Спутник KG. Лос-Анджелесте өрттөн каза болгондордун саны 16га жетти. Калифорниянын түштүгүндөгү өрттөн каза болгондордун саны 16 кишиге жетти. Бул тууралуу NBC News телеканалына таянып, РИА Новости кабарлады. Билдирмеге караганда жалын аталган аймактагы 10 000ден ашык имаратты жалмаган. АКШнын Калифорния штатында токойдон чыккан өрт катуу шамалдан улам күч алып, калктуу конуштарга өткөн. Лос-Анджелес аймагында токойлор 7 январдан тарта өрттөнө баштады. 9 январда Калифорниянын 4 жеринде өрт күчөп, Палисейдс району катуу жапа чеккен. Итон Файр аймагында да 10 000 гектардан ашык жер өрттөнүп, 13 000 имаратка коркунуч жараткан. Кара көлдө түндөгү унаа кырсыктан бир адам каза болду. Кече 11 январда Кара көл шаарында 2 унаа кагышып, бир адам каза болду. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда кырсык саат 22:00 чамасында болгон. Жазы кечүү айылынан Жигули үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу бурулуштан рулду башкара албай, Toyota менен кагылышкан. Натыйжада Жигулинин айдоочусу окуя болгон жерде каза болуп, Toyotадагы 4 адам Кара көл шаардык ооруканасынан жардам алган. Алардын бири ооруканага жаткырылган. Страсбургда 2 поезд кагылышып, жарат алгандардын саны 50ге жетти. Франциянын Страсбург шаарында 2 поездин кагылышуусунан жарат алгандардын саны 50ге жетти. Бул тууралуу Нижний Рейн департаментинин өрт куткаруу кызматынын башчысы Рене Силе билдирди. 15 жабырлануучу ооруканага жеткирилген. Окуя болгон жерде 130 өрт өчүрүүчү жарандык коопсуздук кызматкерлери иштеп жатат. Эске салсак, алдын ала маалымат боюнча Страсбургдагы 2 поездин авариясы жолду алмаштыруудагы катадан улам келип чыккан. Унаанын айдоочулары жабыркаган жок. Окуя Карри Кантрел аялдамасында болгон.
Se remet correct, accident. Ah.